Жалал-Абадта шаар күнүнө утурлай бир нече объект курулуп пайдаланууга берилүүдө. Анын катарында Кыргызстан менен Россиянын алакасында аңазалган Достук паркы да бар. Бул күнү дал ушул жаңы салынган эс алуу жайы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусунда ачылды. Минкап төрагасы калаага көл кошкон мындай сейир бакты курууга колдоо көрсөткөн Россиянын өкмөтүнө ыраазычылыгын билдирди. Мына Жалал-Абад шаарына дагы абдан чоң жакшынакай парк курулуп атат. Азыр мына жашылдануу иштеринин баары аягына чыгып, жазында көрөсүздөр. Кыргызстан боюнча мындай парк жок да. Ушул паркка келип барыңыздар, эс алып, ушу Жалал-Абадтын шаарынын өнүгүп атканын, Кыргыз өлкөсүнүн өнүгүп аткандарын күбө болуп, биздин балдарыбыз, неберелерибиз, чөбүрөлөрүбүздү чакырып келип, балдар кыздарыбыз үйлөнгөндө ушу паркка келип Жалал-Абад жаңыланып өнүгүү жолуна баратканына токтолгон Акылбек Жапаров шаар 10 жыл ичинде экономикалык борборго айланарын, бул багытта алгылыктуу аракеттер көрүлүп жатканын айтып өттү. Мына 147 жыл дегенибиз менен биздин Бишкегибизден мурун эми Фрунзеле 1 жыл улуу шаар болуп эсептелет Жалал-Абад. Биздики ал Бишкек шаарын Кыргыз өлкөсүнүн борбору деп таанылганга чейин ушу Жалал-Абад шаары борбор болуп турган да. Анан буюрса мына бүгүнкү күнү дагы биздин өкмөтүбүздүн атайын программасын кабыл алганбыз. 10 жылдын ичинде Жалал-Абад шаары экономикалык экинчи Кыргызстандагы чоң жүрөк болот, экономикалык экинчи чоң бир биздин борборубуз болот деп. Жалал-Абад шаарынын дагы бир чоң кең жолдорунун катарына дагы бир каттам кошулду. Татап айтканда биз турган Шабданбай Абдыраманов көчөсү бүгүн пайдаланууга берилип, шаардыктардын көптөн күткөн мүдөөсү орундалып турган учуру. Бул жолдун жалпы узундугу 2,5 чакырымдан ашыгыраак, ал эми туурасы буга чейин 7 метр болсо, азыр 14 метрге чейин кеңейтилген. Ал арада Зулумбек Жамашев көчөсү шаардагы негизги каттамдардын бири. Жалпы узундугу 2 чакырым 539 метр, туурасы 9 метрден 14 метрге чейин кеңейип, мында кеңейтүү иш-аракеттери жүргөн. Султан Ибраим көчөсү 68 миллионго бүттү. Бул 1151 метр. Иштардын бардыгы, основной иштердин бардыгы бүтүп калды. Эң эле негизгиси азыр лотоктор и тротуар освещение. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Дубанда алгачкы жолу курулуп ишке кирип жаткан таштандыны кайра иштетүүчү заводко да барды. Куруксай участкасында 133 миллион сомго завод курулду. Анда Жалал-Абад шаарынан чыккан таштандылар эргелип, кайра иштетилип, күнүмдүк турмуш тиричиликке керектүү буюмдар жана курулуш материалдары өндүрүлөт. Завод жылына 20 000 тонна таштандыны кайра иштетет.